Биздин жападан жалгыз байлыгыбыз болгон жетим тоону сактап калың. Биз сизден үмүтүбүз чоң дейт. Рахмат. Биздин биринчиден жападан жалгыз байлыгыбыз эмес. Биздин байлыктарыбыз аябай көп. Өтө байлыкка кен жараткан берген байлыгыбыз көп өлкөбүз. Суубуз турат, көмүрүбүз турат, темирибиз турат, алтыныбыз, күмүшүбүз турат. Кайсыл кен байлык жөнүндө сөз болсо эле, ушул маңдайыбызга бүткөн экен деп ойлобоңуздар. Андан башка байлыктарыбыз толтурат. Тек гана жетим тоону бизден Ишенбай Кадырбеков көтөрүп чыкты. Ушул кезге чейин жетим тоо азыр аябай күчтүү болуп турат. Аны дагы мен айтсам мүмкүн туура эмес болуп калар. Себеп ата-андаршың айтып атат дегендей кылат. Мен ушул канча жерде кыдырып жүрсөм, бир да жерде мени тандаңыздар, мага добуш бериңиздер деген сөздү айткан жокмун. Укпайсыздар дагы ал сөздү. Биз кайсы жерге барбай айтып атабыз. Таразага салыңыз дагы, өзүңүз тандап алыңыз деп атам. Таразага салгыла. Сүйлөгөн сөзүнө карайлы, баскан турганына, буга чейин кандай жашады, эмне байлыктары бар, бир туугандары кандай болду. Биз кээ бир талапкерлерге окшоп, ар бир жерден 2,5 гектардан жер ала берип, жүздөгөн гектар жерлерди алып алганбызбы, жокпу? Биздин бир туугандарыбыз да ошол канчалаган мекеме ишканаларды басып алган жокпу? Биз дагы шахталарды менчиктештирип алган жокпузбу? Ушулардын баары ачыктан ачык маалымат катарында элге жетип атат, бирок эл болбой эле ошондойлордун аркасынан чуркап атат. Алардын аркасынан чуркайт, бизге арыз арманын айтат. Мына караңыздар. Салыштырыңыздар. Мен 25 жыл башта ушул жерден окатка Абсамат Масалиевдин кандидатурасын колдоп келгенмин. Ошо киши ушул жерде туруп дагы сууктап сүйлөгөн ушундай. Дал ошол декабрдын күндөрү. Мен ошондо ойлоп отурмун, 25 жылдан кийин ошол кишинин ордунда мен болуп калам деп. Мен дагы талапкерлигимди коюп калам деп. Ошол максатыбыз бар эле, бирок ушунчалык дал келүүчүлүгүн мен сезбептирмин ошол кезде. 25 жыл башта биз кандай болсок, андан кылдай да өзгөргөн жокпуз. Ошол кезде кандай сүйлөп келатсак, бүгүн да ошондой сүйлөп келатабыз. Мени Жапаровго дагы, башкасына да окшоштурбаңыздар. Чыкканга чейин кумтөр деп айтып, чыккандан кийин ал жерде алтын калбай калыптыр деп. Мына Рахман ака айтып жүрөтпү? Ал жерде алтын калбай калса, канадалыктар картошка эгип отура баягы деп. Эмнеге отурушат алар ал жерде? Алар билет да. Мына жетим тоо боюнча дагы кыйбат болбосун, Кудай ошондон сактасын. Ошол Садыр Жапаровдун эң ишенип областты баштап аткан кишиси Шыкмаматов деген азамат. Баштапкы Адилет министри, депутат. Садыр айтып атат, жетим тоо эч кимге кеткен эмес деп атат. Шыкмаматов сүйлөп атат, Кытайга өтүп кеткен деп атат. Туурабы? Жетим тоо кайсы жерде билесиздерби? Демек, ошол нарында болуп аткан ишти нарындан шайланган депутат жакшыраак билет да, кандай дейсиздер? Анын атын дагы айтып атат, кимге өткөн, Үрүмчүгө барып, металлург комбинатын салыптыр дейт, металлургия. Демек, ал ишенимдүү экен, биздин жетим тоо ошол иштетишине ишенет экен деп атат, туурабы? Ал менин сөзүм эмес, Шыкмаматовдун сөзү. Эми өзүңүздөр элестетип көрүңүздөр дагы, бааны бериңиздер. Bir күндө 5 жолу сөз айтып, 5 жолу өзгөрүп кеткенди көрүп атабыз. Биз жабыр тартсак дагы сөзүбүздөн кайтпай атабыз. Менен чогуу жүргөн балдар дагы айтып атат. Оңуна чейин эмне десе макул деп кое бербейсизби деп. Дей албайм, дебейм дагы. Мен шайланбасам шайланбай эле койдум, бирок менин сөзүмдүн эки болуусун каалабайм. 3 жыл башта ушул ноокатта стадионго сиздердин баарыңыздарды жаап коюп, ысыкта балдар чыркырап ыйлап, бүт Кыргызстанга уят болгонбуз. Ноокатта элди мал камагандай кылып камап, аким өзү кайтарып отурган эшиктин оозун. Сооронбай Жээнбеков келмейинче эч ким эч кайда чыкпайсың деп. Туура бежекелер? Эсибиздеби? Кайда ошол Жээнбеков бүгүн? Кайда кетти ал? Карабылжага дагы кетпептир, мен кече барып келдим. Жок ал жакта дагы.
Mana men ошол жерде сүйлөдүm. Бирдеме десе эле өзүбүздүкү деп чыктыңар эле деди. Не болду ошону менен? Же президентиң жок, же келечегиң жок, же колуңуң жок бүгүн. Не болдук бүгүн? Ошон үчүн киши тандаганды үйрөнөлү. Азырдан ушундай салыштырып атыпсыздар. Сиз дагы ошондой болуп калбайсызбы дегендей, бизди жараткан Аллах гана өзгөртпөсө, пендеси өзгөртө албай турган эле болуп калды.